Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде жаңылыктардын кечки топтому, аны мен Дастан Исмайлов тааныштырам. Өмүрбек Текебаев менен Темир Сариевдин тандеми кулады. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Ливандын лидери Мишель Аунга көңүл айтты. Кыргызстанда акыркы суткада 569 адамдан коронавирус илети аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жакында COVID-19 илдетинен улам каза болгон белгилүү саясатчы, Жогорку Кеңештин мурунку спикери Чыныбай Турсунбековдун кызы Айдай өзүнүн атасынан айтып кеткендерин жарыялады. Ал Facebook баракчасына жазган билдирмесин толук бермекчибиз. Атам миллионердин миллион карызы болот деп айтчу эле. Бизге бизнести кантип баштаганын, кандай кыйынчылыктарга туш келгенин көп айтар эле. Бизди ошолордон сабак алсын дечи окшойт. Атамдын айтканы боюнча. Алгач 1996 жылы Европалык өнүктүрүү банктан $170 000 кредит алып, тилекке каршы анын $124 000 түрктөргө жетирип жибердим. Агамдын, бажамдын, өзүмдүн үйлөрүмдү күрөөгө койгон элем. Баарыбыздын акыбалыбыз кыйын кырдаалга кептелди. Тааныган кишилерден карызга алынган акчаны өндүрүшкө салып, карыздан кутулууга аракет кылдым. Кредиттен кредит алдым. Ошол мезгилде 148%га чейин алган учурларым болгон. Анан Туркияда элчиликте иштеген аксакалыбыз 40% менен кредит берип, ошону менен 2 жылда карыздардан кутулдум. Күн түн дебей иштеп, экинчи жылда дагы 100 тонналык тегирмен курууга жетиштим. Ал учурда иштин көптүгүнөн үйдөн саат 6-да чыгып, кечинде 11-де кайтчубуз. Маңдай тер менен Акун фирмасын бутка тургуздук. Мен Акунду 13 жыл башкардым. Ал аралыкта ишкананын ичинде 9 фабрика ачтык. Апам 2000 жылы биринчи чоң $2,400 000 кредит алышканын көп эскерчү эле. Ал кредитке немецтердин технологиясы менен иштей турган макарон фабрикасын курушкан. Бул чоң суммадагы кредитти алыш үчүн ошол кездеги иштеп жаткан бардык компаниялардын күрөөгө коюшкан. Атам түзүп кеткен компаниялар өлкөдөгү ири налог төлөөчү ишканалардын катарында. Жылына 200 миллион сомго чейин бюджетке акча которушат. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Ливандын лидери Мишель Аунга Бейрут шаарындагы жарылуудан каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жээнбеков каза болгондордун жакындарына кайрат айтуу менен бирге жабыр тарткандардын тез сакайышын каалады. Кыргызстандын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан Ливандын борбору Бейрут шаарында болуп өткөн кырсыктын кесепетинен адамдардын каза болгондугуна байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кыргыз эли көз жумгандардын жакындарына кайрат айтат жана алардын орду толук жоготуу азасын тең бөлүшөт. Бардык жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин тилейм. Кыргызстанда акыркы суткада 569 адамдан коронавирус табылды. Ушунун менен өлкөдө вирус жуктургандардын жалпы саны 38.110го жетти. Ал эми өткөн суткада Кыргызстан боюнча 767 адам коронавирустан айыгып чыккан. Муну менен жалпы айыккандардын саны 29.510 болду. Жана ошондой эле өткөн суткада өлкө ичинде коронавирустун кесепетинен 11 адам каза тапты. Ушунун менен Кыргызстанда пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1438 кишиге жетти. Кыргыз өкмөтү 145 миллион сомго 40 тез жардам автоунаасын сатып алууну пландалууда. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында буга коопсуз шаар долбоору аркылуу түшкөн айып пулдун каражаты жумшалмакчы. Бүгүндөн тарта мугалимдер аралыктан окутууга даярдык көрө баштайт. Окуучуларга аралыктан сабак берүүгө даярдануу максатында 5 августтан 25 августка чейин билим берүү мекемелеринде санарип мугалим айлыгы жарыяланды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров брифинг учурунда маалымдады. Анын айтымында 1 айлыктын негизинде мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу институту билим берүү уюмдарынын жетекчилерине, педагогдорго вебинарларды өтүп турат. Андан сырткары 2020-2021 окуу жылында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу республиканын бардык билим берүү мекемелеринде форма кийүү жагынан талаптар коюлбайт. Бул чечим менчик мектептерге дагы тиешелүү деп билдирди.
Өмүрбек Текебаев менен Темир Сариевдин тандеми кулады. Бул тууралуу маалыматты Темир Сариев өзү маалымат каражаттарынын биринен тастыктады. Бирок мындай кадамга эмне түрткү болгондугун айтуудан эки тарап тең баш тартууда. Мындан тышкары альянстын башка мүчөлөрүндө кандай өзгөрүүлөр болуп жаткандыгын билүү максатында Азамат Темиркуловго байланышканыбызда эч кандай маалыматы жоктугун билдирди. Ал эми серепчилер түшүнбөстүктүн келип чыгышына финансылык маселелер себеп болгондугун божомолдошууда. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 5-июнунда Бишкекте бир нече партия жана саясий кыймылдар бир альянска бириккен. Алар Өмүрбек Текебаев Атамекен партиясы, Темир Сариев Акшумкар партиясы, Жанар Акаев КЛДП партиясы, Рыскелди Момбеков социал-демократтар тобунан жана Тилек Токудагазиев жаңы дем коомдук кыймылынан, ал эми Азамат Темиркулов Жашыл күчтөр коалициясынан биригүү тууралуу декларацияга кол коюшкан болчу. Жаштар эле эмес, эл эч нерседен коркпой калышты деген пикирин жаш активист, алып баруучу Эркин Нурбаев 2020 KG сайтына берген маегинде билдирди. Жаштар буга чейин эски саясатчылардын куралы болуп келген. Азыр бир идеяны тутуп ойгонууга мезгил келди деп билдирди. Бонус катары бул ошонун катарында бул жаш, энергия, күч жана ошондой эле эр жүрөктүүлүк да. Сеп дегенде жаштык деген бул ошого чейин жашоосунда эң көп эмне күттү? Бир чоң сүйүү күттү, чоң махабат күттү, балким үй бүлө кургандыр. Бирок көп дүйнө артынан көп паровоз кылып, вагон кылып дүйнө үй алган жок да, мындай үй албайт да жаштар чанан. Ошондуктан там ничего не держит на самом деле. Поэтому бул ким коркпойбу бул ар бирөөнүн өзүнүн жеке чечими. Бирок мен бийлик органдары тарабынан кандайдыр бир басынтууларга же болбосо ушундай сындырат деп атпайсызбы, мен ага каршымын да. Ошондой эле Нурбаев жаңы партия түзүшүп, саясатка аттанып жаткандыктарын дагы билдирди. Орусиянын Оренбург облусундагы мекенине келүү үчүн аталган жерге топтолуп калган кыргызстандыктар 43 автобус менен Казакстан аркылуу жолго чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришти. 20 автобустан турган биринчи колонна 4 август күнү кечинде сапар алды. Анда 1101 жаран бар. Ал эми экинчи колонна 5 августта жолго чыкты. Анда 23 автобуста 1356 кыргызстандык келе жатат деп айтылат билдирүүдө. Бул үчүн Кыргызстандын тышкы саясат боюнча ведомствосы коңшу Казакстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жарандарды анын аймагы аркылуу алып өтүү үчүн транзиттик коридор ачтырган. Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда аба каттамдары жанданды. Бул тууралуу Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Facebook баракчасында маалымат таратты. Маалыматта 4 августтан баштап Стамбул, Бишкек, Стамбул каттамы боюнча жумасына 2 жолу Turkish Airlines авиакомпаниясынын рейстер аткарылары жазылган. Стамбул, Бишкек каттамы боюнча учакка Кыргызстандын жарандары, Кыргызстандагы чет өлкөлүк дипломаттар, Кыргызстанда эмгек визасы болгон чет өлкөлүктөр, Кыргызстандык менен расмий никеде турган чет өлкөлүктөр жана туугандары, жүк ташуучулар жана учкучтар гана алынары билдирилди. Ал эми элчилик Кыргызстандан Түркияга уча турган жүргүнчүлөргө эч кандай чектөөлөр болбой тургандыгын кабарлады. Ошондой эле Кыргызстандан Стамбул аэропортуна учуп барган кыргызстандыктардан ПЦР тести алынбайт жана алар обсервацияга жатпайт. Кыргыз чегарачылары түрмөдөн качып, өлкөсүнөн чыгып кетүүгө аракет кылган 2 өзбекстандык жаранды колго түшүрүүгө жардам беришти. Бул тууралуу 5 августта мамлекеттик чегара кызматы кабарлап, аларды өзбек полициясына өткөрүп беришкенин билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, окуя Жалал Абад облусунун Ала Бука районуна караштуу Бел-Сөгөт жергесинде болду. Кыргызстандык чегарачылардын жана Өзбекстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин биргелешкен аракеттеринин натыйжасында мамлекеттик чегарадан мыйзам бузуп өтүүгө аракет кылган жеринен 24 жана 29 жаштагы 2 өзбек жараны кармалды. Эскерте кетсек, буга чейин кыргыз тарапка Ташкент облусунун Зангиата районундагы абактан 2 адам качып кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн болчу. Кыргызстандын футбол боюнча чемпионаты жанданат. Кыргыз Республикасынын жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги ишмердүүлүктү жандандыруу боюнча өкмөттүн жарлыгын эске алып, өлкөнүн футбол боюнча чемпионатын жандандыруу чечимин жактырды. Өлкөдө түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен Кыргыз футбол союзунун аткаруучу комитети турнирди 2 айланпа менен өткөрүү чечимин кабыл алды.
FIFA президенті Жани Инфантино Кыргызстанга келет. Маалыматты дүйнөлүк футбол уюмунун башчысы, Кыргыз футбол союзунун президенти Канатбек Маматов менен болгон онлайн конференция учурунда айткан. Анда Кыргыз Республикасындагы футболдук чемпионаттын форматы жана курамы өзгөргөндүгүн, ошондой эле борборлоштурулуп өткөрүү пландалып жаткандыгын айткан болчу. Бейрутта катуу жарылуу болду. Ливандын саламаттык сактоо министрлиги Бейруттагы ири жарылуудан кеминде 100 киши каза болгондугун, андан сырткары 4000ден ашык киши жаракат алгандыгын билдирди. Ливан бийлиги курман болгондордун саны өсүшү мүмкүндүгүн айткан. Анткени имараттын алдындагы калып калган дайынсыз жоголгондор өтө эле көп. Эске салсак, кечээ Ливандын борбору Бейрут шаарындагы порттун жанында катуу жарылуу болгон. Алгач пиротехникалык сакталган кампа жарылган дешсе, кийинчерээк Ливандын жалпы коопсуздук кызматынын башчысы Аббас Ибрагим көпкө чейин сакталып турган жардыруучу башка заттар жарылгандыгын айткан. Андан кийин өлкөнүн премьер-министри Хасан Диап портто 2750 тонна аммиак селитрасы болгондугун айтып, ал дээрлик 6 жылдан бери сакталып тургандыгын билдирген. Бул өз кезегинде катачылык деп саналат. Ливандагы трагедияга байланыштуу 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Президент Мишель Аун 2 жумага өзгөчө кырдаал жарыялоо үчүн өкмөттү ыкчам жыйынга чогулушун өтүнгөн болчу. Ал эми алдыда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайты жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы кененирээк таанышсаңыздар болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.